Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Парламент монстр болгон. Садыр Жапаров Жылдызхан Жолдошовага жооп берди. Президент Садыр Жапаров курултайда делегат Жылдызхан Жолдошованын парламенттик президенттик башкарууга кайтуу сунушуна жооп берди. Анын айтымында 2010 жылдан кийин өлкөдө 3 баштуу бийлик болуп, эч ким жоопкерчилик алган эмес. Парламенттик башкарууну да, парламенттик президенттикти да көрдүм. Экөөндө тең жыргап кеткен жокпуз. Парламент өзүнчө монстр болуп калды. Өкмөт, президент өзүнчө болуп калган. Эч бир маселе чечпей, бири-бирине түртүп коюп отурушту. Эч ким жоопкерчиликти мойнуна албайт. Тез арада чечилчү маселелер чаң басып жатыптыр. Азыр токтомдор 1 саатта кабыл алынат. Мурдагы президенттерге дагы ушинтип жоопкерчиликти мойнуна илип койсо, күйүп-бышып иштеп качпайт беле деп ойлойм. Себеби бүт жоопкерчилик мойнуңда болсо, орчундуу маселе болсо, күнү-түнү уктабай иштеп, элдин келечек муунун эсинде кара тамга менен калбайын деп калат экенсиң, деди Садыр Жапаров. Мамлекет башчы эл президенттик башкаруунун жемишин 5-6 жылда көрө турганын убадалады. Мурунку 3 баштуу бийлик бири-бирине түртүп отурган. Президент көшөгө артында башкарат. Уурдаган өзү жооп берген премьер-министр болчу. Ошондуктан 35 премьер алмашып жатпайбы? Анан парламентке шылтап койчу, деди президент. Ошондой эле ал кыргыз элин эч бир бийлик алдай албай турганын, кандай президент келбесин уурдаса 1 жылга жетпей кууп чыгарын кошумчалаган. Жылдыз Жолдошов эжекебиз президенттик башкаруу болбойт экен, парламенттик башкарууга өтүш керек деди. Парламенттик да башкарууну көрдүк, президенттик парламенттик да башкарууну көрдүк, жыргап кеткен жокпуз. Мен экөөндө тең көрдүм, экөөндө тең иштедим мынакей. Бул жерде үч баштуу бийлик болду буга чейин. Билесиңер, 10 жылда, акыркы 10 жылдан 20 жылга чейин. Парламент өзүнчө бийлик, эле монстр болуп алды. Андан өкмөт, анан президент өзүнчө эле. Эч бир маселе чечпейт, бири-бирине шылтап түртүп коюп эле отура берип, мына 3 жылда бир кагаз кабыл алынбаган кагаздар бар экен. Мен келгенде көрдүм мына. 3 жыл айланып жүрө берген да. Бири-бирин эч ким жоопкерчиликти албайт мойнуна. Пачкалап чаң басып жаткан деге срочно чечилчү кагаздарда чечилбейт экен. Анткени койгокуй буга мен жооп берип калбайын деп эле бири-бирине түртө берип, архивде жаткан документтерди биз жылдырдык алдык мынакей. Азыр болсо мына президент менен парламент өкмөт экөөнүн эмес аппараты бириккен. Бириктирген биз дагы азыркы маселелер 1 сааттын ичинде кээде токтомдор кабыл алынат. Оперативдүү түрдө. Мына ошон үчүн азыр алдыга жылып кетип атканыбыз, жолдор салынып атканы, мектептер салынып атканы, армиябыз күчтөнүп атканынын бардыгы мына ошонун пайдасынан болуп атат мына. Жоопкерчиликти бир кишиге бергенде, балким мурдакы качып кеткен президенттерге деле ушинтип эле жоопкерчиликти толук мойнуна илип койсо, алар деле балким жоопкерчилик менин мойнумда деп ичинен болбосо да, сыртынан болбосо да ушу ичинен күйүп-бышып, балким качпайт беле деген ой кетти да менде. Кыргызстанда биринчи жолу Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору айыктыруу массаждарын үйрөнүү курсун өтүп жана жумушка орношууга чакырат. Окуу курсуна тизе муун, бел сөөк, мурун көңдөй, ар кандай суук тийген ооруларын айыктыруу, классикалык массаждын түрлөрү жана атайын ымыркайларга жазалуучу массаждар кирет. Массаждарды үйрөнүп, эл аралык талаптарга жооп берчү диплом жана сертификат алуу менен бирге жумушка орношуп, эң негизгиси өзүңүзгө татыктуу маян алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мисалга алсак, биздин салондогу массаж кызматкерлери орто эсеп менен күнүнө 1,5 миңден 3 миң сомго чейин табышат. Мындай мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибербеңиз. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздагы номерлерге кайрылыңыздар. TikTok'ко, Instagram'ga короткон убакыттын ордуна кыргыз тилин үйрөнөм дейт англиялык жигит. Самуэль Грикс, англиялык жигит, Кыргызстанда жашап жаткан 3 жыл аралыгында кыргыз тилинде суудай сүйлөп, комузда кол ойнотуп, дастанды келиштире аткарганга үйрөнгөн. Кыргыз тилин жоготпой, өнүктүрүүгө чакырган Самуэль мырза Супер ТВге маек берген. Ошондо ал TikTok'ко, Instagram'га көп убакыт кетет. Ошол убакытты пайдаланып, кыргыз тилин жакшы үйрөнсөм, комуз чертсем пайдалуу болот. Ошон үчүн азырынча соц тармактарга кирбейм деген ал. Элдик курултай бүтүп резолюция кабыл алынды. Бийликке эмнелер сунушталды? Биринчи элдик курултай аяктап, делегаттар резолюция кабыл алды. Анда президенттин, жогорку кеңештин төрагасынын жана министрлер кабинетинин төрагасынын баяндамалары жактырылган. Ал эми бийлик органдарына бир катар сунуштамалар берилди. Төмөндө негизги бөлүктөрү тизмектелди. Жогорку кеңешке
2023 жылдын майына чейин элдик курултайдын ишин жол-жоболоштурган мыйзамды кабыл алып берүү. Мыйзам долбоорун кабыл алууда улуттук ирендүүлүктүн талаптарына туура келген, коомдун кызыкчылыгы жогорку экендигин тастыктаган. Адептик ченемдерди, каада салттарды, үй бүлөлүк жана коомдук баалуулуктарды өлкөдө жашаган башка маданий этностордун дөөлөттөрүн жана баалуулуктарын чагылдырган иш тажрыйбаны бекем сактоо. Министрлер кабинеттерине чек араны тез арада делимитация жана демаркация иштерин жүргүзүү, делегаттар сунуштаган социалдык объектилердин курулуш иштерин баштоо, административдик аймактык бирдиктерди оптималдаштыруу, башкаруунун жаңыртмаларын киргизүү жана аймактардын комплекстүү өнүгүүсүн кеңейтүү иш-чараларын иштеп чыгуу, иш кагаздарды мамлекеттик тилде жүргүзүү, жогорку кесипкөй педагогдорду даярдоо үчүн шарттарды түзүү механизмдерин өркүндөтүү, жаштарды мекенчилдикке, ата журтун сүйүүгө, арнамастуулукка, ыймандуулукка, улуттук нарктын терең үйрөнүп билүүгө жана аны сактоого тарбиялоо, жол көрсөтүү багытында илимий негиздерге таянып ар тараптуу иштелип чыккан программаны кабыл алуу, 2040 жылга чейинки демографиялык саясат концепциясын иштеп чыгуу, электр энергиянын ички керектелиши жылдан жылга өсүп жаткандыктан энергия иштеп чыгуучу кубаттуулуктарды куруу, жаңы альтернативдик энергия булактарын пайдалануу, тоо кен иштерин ачык айкын жүргүзүүгө өбөлгө түзүү жана өнөр жай инвестиция тартуу, Кытай тарап менен биргеликте экспортту өнүктүрүү боюнча иш-аракеттер планын иштеп чыгуу, Кыргыз Республикасынын жарандарына тиешелүү жер тилкелери менен камсыз кылуу үчүн атайын комплекстүү иштерди жүргүзүү, жогорку сотко жана башкы прокуратурага сунуштама, кыргыз жарандарынын кайрылууларын, даттанууларын дыккат карап адилеттүү жана калыс жыйынтыктарды чыгаруу, шектүү катары кармалган жарандардын иштерин узакка созбой кыска мөөнөттө карап чыгуунун жаңы ыкмаларын иштеп чыгуу, мамлекеттин бийлик бутактары мындан ары өзгөчө Кыргызстандын элинин биримдигин бекемдөөгө, билим берүү жана маданиятты өнүктүрүүгө, мамлекеттик түзүлүш системасын жакшыртууга, адам укугуна артыкчылык берүүгө багытталган жоболор бөлүгүн бышыктоого көңүл бурсун. Белгилей кетсек, 2 күнгө созулган курултайга өлкөнүн булуң бурчунан келген 1072 делегат катышты. Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга декабрда келет. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев декабрь айында Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары менен келет. Бул тууралуу Өзбекстан президенти чет өлкөлөрдүн жаңы дайындалган элчилери менен жолуккан учурда маалым болду. Мирзиёевке Түштүк Кореянын элчиси Ким Хи Санг, Кыргызстандын элчиси Муса Жаманбаев, Алжирдин элчиси Бумедин Геннат, Казакстандын элчиси Бейбут Атамкулов, Америка Кошмо Штаттарынын элчиси Джонатан Хейник ишеним грамоталарын тапшырган. Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын элчисине кайрылып, макулдашылган келишимдердин негизинде чек ара маселелерин жөнгө салуу мурун болуп көрбөгөндө жалпы ийгилик экенин белгиледи. Ноябрда эки өлкөнүн парламенттери өзбек-кыргыз чек арасы менен Гемпирабад суу сактагычына байланыштуу мыйзам долбоорун колдогон. Кыргызстанда Гемпирабад суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы болгон 30га жакын саясатчы активисттер жапырт башаламандык уюштурууга даярданган деген шек менен камакка алынган. Алар муну саясий куугунтук катары баалап келишүүдө. Бийлик Түрк компаниясы иштеткен Терексай генин мамлекетке алууга белсенди. Чаткал районундагы Терексай алтын генин мамлекетке алуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров курултайда билдирди. Ал жакында эле адистерден турган комиссияны Чаткалга жибергенин белгиледи. Эти Бакыр Терексай ишканасы менен генди 100% мамлекетке алабыз деп алдын ала сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Лицензиясында гендин аймагына 60 үй кирип калган экен. 40 башка жака көчүүгө макул болуп, 20сы кетпей жатыптыр. Заманбап айыл куруп берели десе да макул болбой жатат. Эгер генди мамлекетке алып калсак, эл менен сүйлөшүп өзүбүз чечебиз деген президент Садыр Жапаров. Белгилей кетсек, Терексай гени Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Терексай айылында жайгашкан. Эти Бакыр Терексай ЖЧКсы биргелешкен ишкана. Капиталынын 25%-ы Кыргыз алтын ишканасына, 75%-ы Эти Бакыр Түрк компаниясына тиешелүү. 2015 жылы лицензия алып, алтын казууга даярдыкты баштаган, алтын ылгоочу фабрика курган. Быйыл ишке киргизүү пландалып жаткан. Өз кезегинде жергиликтүү тургундар экология бузулганын, үйлөрдү көчүрүү талабы коюлганын айтып, ыз учуу чыгып келген. Кыргызстандын төрагалыгы астында ЭЭК кеңешинин жыйыны өттү. Чечимдер:
Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиевдин төрагалыгы алдында видеоконференция режиминде Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин кезектеги жыйыны болуп өттү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Отурумда күн тартибиндеги 25 маселе каралып, жыйынтыгында бир катар чечимдер кабыл алынды. Атап айтканда, декларациялоого же бирликтин бажы аймагынан чыгууга байланыштуу товарлар менен бажы операцияларын жүргүзүүдөгү убактылуу сактоодо турган товарларга карата мурда келип чыккан бажы төлөмдөрүн төлөө боюнча милдеттенмелерди токтотууну караган чечим кабыл алынды. Бул чечим биримдикке импорттолуучу товарларга бир ирет бажы төлөмдөрүн киргизүүнү камсыз кылат. Биримдиктин өлкөлөрү үчүн шоколад жана какао азыктарына бирдиктүү талаптарды белгилөөнү караган бажы бирлигинин тамак аш азыктарынын коопсуздугу жөнүндө техникалык регламентине өзгөртүүлөр бекитилген. Ошондой эле ЭЭК кеңеши Евразия экономикалык биримдигинин 2023 жылга карата эл аралык ишмердигинин негизги багыттары жөнүндө чечимдин долбоорун жактырган. Негизги багыттар ЭЭПтин 2023 жылга карата эл аралык ишмердигинин негизги векторлорун жана практикалык артыкчылыктарын, ошондой эле аларга жетүү инструменттерин чагылдырат деп айтылат маалыматта. Казакстанда 7 жылга президент болуп шайланган Токаев ант берди. Казакстандын кайрадан шайланган президенти Касым-Жомарт Токаев салтанаттуу түрдө кызматына киришти. Бул тууралуу Казинформ эл аралык маалымат агенттиги билдирди. Маалыматка ылайык, инаугурация аземи Астанадагы Эгемендүүлүк сарайында өткөн. Ошентип, Казакстан Республикасынын Конституциясынын 42-беренесине ылайык жаңы шайланган мамлекет башчысы ант берген. Казакстандын шайланган президентинин инаугурациясынын урматына ант бергенден кийин мамлекеттик гимн аткарылып, Казакстандын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Нурлан Абдиров Касым-Жомарт Токаевке Казакстандын президентинин күбөлүгүн тапшырган.